Боз үй көчмөн элдеринин эң ыңгайлуу жана уникалдуу турак жайы. Ал көчүп конууга оңой жана тез тигип чечкенге ылайыкташкан. Аны ат, төө менен ташып көчүрүү ыңгайлуу. Боз үйдүн кийиз жабуулары суу өткөрбөйт жана шамалдан коргойт. Чебер түрмөгү бүгүн дал ушул боз үй тууралуу кеп козгойбуз. Арыбаңыздар. Эмнеге боз үй? Эмнеге жашыл же кызыл эмес боз? Жашоону тең салмакта, гармонияда кармоону ата-бабаларыбыз илгери эле билген. Турмуш ак жана карадан турат. Ал эми ак менен кара түстү кошуп жууруп көрсөңүз, боз түс келип чыгат. Жашоодо ак менен караны, жаман менен жакшыны, байлык менен кедейликти тең салмакта кармоо максатында үйдүн түсүн боз кылышкан. Ошондой эле 4 мезгилде да аба ырайынын ар кандай абалына, катуу шамалга да туруштук бере алат. Боз үйдүн негизги бөлүктөрү. Түндүк. Боз үйдө жарык киргизип жана түтүн чыгып туруучу төбөсү, үй очогунун белгиси. Үзүк боо. Үзүктүн учуна бириктирилген, аны байлай турган жип. Үзүк. Бул боз үйдүн жогору жагын жабуучу кийиз. Эшик. Боз үйгө кирүүчү жер. Ал эми босого үйдүн эшигинин жыгач кашектери. Кырчоо. Туурдукту туурасынан бекемдеп байлай турган эшме жип же сызма. Туурдук боз үйдүн капталын жаба турган кийиз. Кереге боз үйдүн угу байлана турган негизги бөлүгү. Ал дагы кереге канат деп аталат. Канат чий, керегенин сыртынан келе турган чий сокмо. Кереге чалгыч. Керегелер орнотулгандан кийин алардын баш жагынан чалып байлап беките турган жип. Уук тизгич. Ууктун баары орнотулгандан кийин тегеретте бекемдеп байлай турган жип. Ал эми уук түндүктү кереге менен туташтыруучу ийилген узун жыгачтар. Жабык баш. Кийизден кооздолуп жасалган тилке. Эң кеңири тараган боз үйдүн чоңдугу 6 канат келет. Ал эми боз үйдүн диаметри 6 метр, аянты 30 метр квадрат, бийиктиги 3 метр, түндүктүн диаметри 2 метр. Боз үйдүн ичи босого ат жабдыктары коюлуучу жер, идиш аяк коюлуучу жер, коломто, төр болуп бөлүнөт. Этчи жак эшиктен киргенде оң тарап, ал эми эр жак эшиктен киргенде сол тарап. Бир боз үйдүн кийиз жабуусуна 25 койдун жүнү кетет. Көчмөн шартында боз үйдүн жарактуу мөөнөтү 25 жыл. Боз үйдүн жыгачын, уук, кереге жана түндүгүн даярдоого 25 күн убакыт кетет. Жайында салкын, кышында жылуу болгон боз үйдүн түндүгү арчадан, ууктары, керегелери талдан жасалат. Ал эми анын ички тышкы кийиздери, боолору, жел боосу баары койдун жүнүнөн гана жасалат. Боз үйдүн дагы бир уникалдуулугу анын жасалышына, курулушуна бир дагы мык колдонулбайт. Керегелери бириктирүүчү жерлерине малдын териси керектелет. Боз үй азыр колдонуудан чыга элек, дали болсо элеттерде жайлоого чыккан жашоочулар колдонуп келишет. Сиздер менен Мурас Теле студиясынын чебер түрмөгү болду. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө айдан аман, жылдан эсен болуңуздар.